Жакшылап, мындай ихлас, бир аз башты хам кылып ийгилем да, куш уясында көргөнүн кылат. Кайрылмакчымын. Эй мусулмандар, илимге баралычы. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Авал ушу Кудайга шүгүр. Ушу бүгүнкү күндө ушу окурмен борбору Санжар, Мунарбек, уларбы улан ушу уюштуруучуларга ушу баарыбыздын башыбызды бириктирип, бүгүнкү шартты түзүп, ушундай отурганыбызга анан эң биринчи Кудайдан тилейк, дүйнө тынч болсун. Согуш болуп жаткан жерлерге тынчтык орносун. Ар бир ата-эненин балдары аскерге барса эсен-аман алдыга келсин. Сапардагыларды Кудай сактасын, ооруларга Кудай шифа берсин. Адилетсиз запкы тартып жаткандарга Кудай азаттык берсин. Жаштарга Кудай өмүр берсин. Ушинтип тилеп туруп баштайлы. Анан жанагы Мансурду мен жана шашып келдим дегеним, мен бир нерсеге көңүлүңүздөрдү бурайын. Дүйнө тарыхыда, ислам тарыхыда, кыргыз тарыхыдагы улуу 23 инсанды телескоп аркылуу дүйнө элге таанытты. Шунусу үчүн бир кол чабып рахмат айтабычы. Мен тазым кылып уктум. Ал жерде ушундай бир адамдарыбызды биз атына гана билсек, затыны билбеген адамдарды казып чыгып, архивдер менен изденип жүрүп жасап алып чыгыптыр. Ошого мен Мансурга болгон урматым дагы ашты. Мен айтат элем, эгер кимиңиз ошо 23 инсандын эч болсо бир 2-3-өөнү суроо бергениңиздерде кандай мазмундуу, ошонун ичинде бардыгыга жооп берет да, бир эле адамдын өмүр жолу аркылуу, мисалы үчүн же Жусуп Абдрахманов аркылуу, же болбосом Арабаев аркылуу, же болбосом Исхак Раззаков аркылуу, же болбосом Имам Газзали, Имам Малик жөнүндө болсо да. Караңыздар, мен айтканым уңгулуу, терең суроолорду берели да. Ошого ушундай жыйындарда шуну эске алып жүрүңүздөр. Мындан ары рахмат. Сизге чоң рахмат, Мансур, бар болуңуз. Мен урматтуулар отуруп сүйлөйүн, уруксат бергиле. Бүгүнкү мендеги тема ушу IT технология, санарып, искусственный интеллект заманында тарбиянын баалуулугу, тарбияны сактап калуу, тарбиялоо жолдору экен. Ошондойбу эме ким? Санжар, туура эле айтып атамбы? Мына ушуга мен ушуга сиздердин көңүл, албетте мага чейин деле сүйлөгөн адамдар бул боюнча учкай айтып кеткен болсо керек, бирок жана Мансур айтмакчы, булар ошол тармакта телескоп или изилдөө жагында жүргөн болсо, мен жалпы 49-50 жыл ошо тарбиянын казанында элдин баласына тарбия берем деп жүрдүм. Ошонун ичинде 25 жыл бир суроого жооп издедим. Неге биздин балдарыбыздын тарбиясы күндөн күнгө ойлонтуруп атат? Кайдыгерлик, ташбоордук, байлык, мансап, акча, дүйнөнүн кулу болуп калыш. Карасаңыздар, мына бул нерсе ойлонтуруп, билимге кызыгуу жок, мугалим, устазга урмат жок. Ал эмес акырында барып ата-энени деле кичине жакын жолотпой коюп атат. Азыр жакшы балдарыңар менен сүйлөшүп койсоңуздар айтат, мен укугума кийлигишпең дейт. Менин эркиндигиме тийбеңиз дейт. Бул идеологиялык диверсия болуп жүрбөсүн. С умом надо пользоваться. Акыл менен пайдаланыш керек. Биздин балдар мунун ичидеги приложениялар, баягы телескоптогу 23 инсанды окуп жатабы, же болбосом Терминаторду көрүп, анан болбогон кинолорду көрүп, ошолорду ойлоп, ошону менен жашап атабы. Кеч-кече селфи кылып, түнү менен өзүнүн селфисин өзү көрүп жүрөбү? Сиздер көрбөгөн кинолорду көрүп атабы? Бул өтө чоң маселе. TikToктун жиниси болуп калган жокпу? Мына чоң маселе. Мына ошол үчүн азыр мына
искусственный интеллектти мен айттым, бул керек. Эгер жакшылап пайдалансак, эгер кандай гана темада суроо берсеңиз жоопту берип турат. Интернеттен кандай гана сурооду берсеңиз, эгер сабагы, лекциясы, жазуу түрүндө бардыгы берип турат. Кептин баары ошону биз пайдалана билүүбүздө. Ушул жерде мен ата-энелер сиздерге ата-энелер бар экен, кайрылып айтып кетемин. Көбүнчө мага суроо берет да, агай, кандай кылсак балдар телефондон чыгарабыз дейт. Внимание, жакшылап кыла, мынтип кыла, мындай кыла. Жакшылап, мындай ихлас, бир аз башты хам кылып, ийгиле мындай кылып. Балдар телефондон чыгарыш үчүн өзүбүз телефондон чыгайык. Ар бирибиздин 9-10 группабыз бар. О группабыздын баарында тема бир. Кече кайерде отурдуңар? Канчадан алдыңар? Кандай көйнөк кийип келиптир? Той, отуруш, жыргал, белый касса, черный касса, салон красоты. Анан балдарыбыз ошону мындай деген сөз бар экен. Куш уясыда көргөнүн кылат деп. Олар уясыда көрүп атат, кеч келсе атасы ояка карап телефон тиктейт. Телескопту таярлайм деп, апасы биякты карап телефон тиктейт. Тийишип атам мен тамашалап. Бала ояка бир карайт, бияка бир карайт да, акыры анан кийин кой мен дагы ишимди кылайын деп комнатага кирип алып, ол дагы тиктей берет. Сен мага тийбе, мен какой духовность, каякта рухий байлык, каякта иман, инсап. Кана үй бүлөнүн баарлашуусу, кана мейир, акыбет. Мына бул маселе. Ошол үчүн азыркы заманда өзү эзелтен эле имам Азам, имам Маликтер, имам Бухарилер эмне үчүн улуу инсан болгон десек эгер, анткени алардын энеси башкача тарбиялаган. Жана айткан тазалыкты өзү да алып жүргөн. Алардын энеси черный касса, белый кассага барбаптыр. Салон красотага барбаптыр. Туурабы? Мына каякта мен кантип төрөймүн деген, мына төлө төрөйт. Ошону азайтыш керек дегендей да, урматтуулар. Эми мен бир аз тамаша менен айтып атам, анан тарынып кап болуп калбагыла. Өзү мен мектептен кийин көп жактарда окудум. Ошо Москвада окудум. Колумбия университетинин Америкадан аралыктан билимин алдым. Финляндияда билимин жогорулаттым. Турцияда, Германияда, Прибалтика республикалар. Бирок бардык жагыда жакшы жактары бар. Анан бирөө барып келсе эле ошол жакты мактап өзүбүздү жамандай берет. Жок, өзүбүздө да мыкты нерселер бар. Бар болгону баркыны, кадырын билели. Бир гана жери мен сиздерге айтып кетем. Мына мисал үчүн бардык нерсени биз айтабыз японский качество дейбиз. Немецкий качество. Мындай мусулманбы, мусулман эмеспи, инсан. Ошолордун дагы жакшы жагын алышыбыз керек. Илимин алыш керек, техникасын алыш керек. Бир нерсени үйрөнүп, мындай. Внимание. Аларда эне болуш үчүн окуйт экен. Мына бул кыргыздар үчүн чоочун. Окуп эме кылат, үйлөнсө 9 айдан кийин эне да деп. Кудай берсе деп айтпайт. А олордо окуйт экен. Ал эми бир улуттан 105 Нобель лауреаты чыгыптыр. Бүт Борбор Азиядан бирөө да Нобель лауреат. Мына сурооду сурайыкчы. Эмнеге бизден Нобель лауреат чыкпайт? Эмнеге биз бир техникалык, дүйнөлүк жаңылыкты ачпайбыз? Эмнени гана мына азыр карагыла, айлана, эмнени гана көрбөйлү, баары зарубежный, баары ташып келинген. Материал сырьёдон башка бардыгы. Азыр эми мына президентибиз, өкмөттөрүбүз айтып атат, өзүбүздө өндүрөлү, өзүбүз мына бул жакшы. Бирок биз бардыгын неге деген мынауну суроо берели. Эмне үчүн биздин балдар ойлоп таппайт, илимге жаңылык киргизбейт деген. 105 Нобель лауреат чыкса, Борбор Азия, өзбек, казак, кыргыз, тажик, туркмен бардыгынан бириги бир да Нобель лауреат чыкпаптыр. Африка дейт эдик, мен жакында талдап көрсөм, Африкадан 11 Нобель лауреат чыгыптыр. 11 Нобель лауреат чыгып. Мана биз эмнеге намыс кылышыбыз керек? Ошого анын ичинде баягы Израилде эми ол эл баары жаман эмес. Ол жерде бир саясатчылардын эле иши. Эч кимди жаман дейиш керек эмес. Пайгамбарыбыз ошо колудан тамак берип аткан адам ошол улуттан болот. Туурабы? Мен дагы адашсам кечиресиз.
Биз сионизмди айтып атабыз да, ол башка. Ал такыр, ал башка. Ел, жөнөкөй ел, Катардагы ел, ол саясат. Ошолордун бир нерсесини мен айттым го, душманыңнан дагы үйрөн дейт. Душманыңнан дагы үйрөн, жыланынан дагы үйрөн дейт. Үйрөнсек эгер алар кандай кылат дегенде, внимание. Кызды чыгарып уулду үйлөштөн 3 жыл илгери олар үй бүлө курушка окуп даярданат экен. Охо, кантип даярданат? Окуйт, оюну тазалайт, жүрөгүнү тазалайт, илимини тазалайт, жүрүш турушуну тазалайт, жеген тамагыны тазалайт. Мана канча маселе турат. Булар терең маселе. Урматтуулар, 3 жыл илгери даярданат дегенде, мына ушундай маселелер. Ден соолугуну, акыл эсини, илимини, интеллектини, анан Кудай кааласа вундеркин балдар төрөлөт экен да. Көрдүңүздөр, канча биз маани бербей, мындай десең, кээ бир жерсе, ону таярдан отура, үйлөп койсоң эле болду да дейт. Мына канчалык биз вульгарный, поверхностный, үстүртөн гана мамиле кылып калганбыз да бардык нерсеге. Теши башка жактарда ар бир нерсеге чукур, серьезный дейт, олуттуу маани берет экен. Ошого урматтуулар, илгери деле кыйын эле, бирок азыр мындайда вирус деген бар. Вирус деген бар, компьютерга түшүп кетиптир, эмеге түшүптүр деп, эпидемия баш. Вирус мына жан дүйнөгө түшпөсүн, акыл эске түшпөсүн. Өтө көп мынауында созидательный, позитивный, жаратмандык нерселери менен бирге өтө бузуп жиберүүчү нерселери бар. Кептин бар азыр медиа сабаттуулук болуш керек. Мына уну дагы өзүңөргө тезис кылып койгула. Мен айтат элем ата-энелер, окуйлу. Окуйлу, өзүбүз дүйнөлүк улуу инсандарды окуйлу. Мансурдун 23 инсанын окуйлу. Имам Бухарийди кайтадан окуп чыгалы. Жөн эле оронуп алганыбыз жакшы, бирок жан дүйнөбүздү дагы байыталы да. Ол сырткы гана атрибут болуп калбасын, туруу жокпу? Экөөнү бирге алып кетели. Эгер кааласак, эгер окусак, эгер мен кимдерди окуш десеңиз, мен сиздерге айтам, Имам Газалиди окуңуз. Сахих хадистерди окуп чыксаңыздар, азыркы заманда жаңылык деп жаткан көп нерселер сонун ичинен чыгат. Ошол эле убакта Жусуп Баласагынды окуңуз. Ошол эле убакта Конфуцийди окуңуз. Ошол эле убакта Сухомлинскийди окуңуз. Ошол эле убакта Иса Конович Ахунбаевдин өмүр баянын окуңуз. Ошол убакта Жусуп Абдырахмановду окуңуз. Исхак Раза, мен эки дүйнөнү бирге айтып жатамын илимин. Биз көбүнчө ката кылабыз. Же совсем светский болуп алып, мини юбка кийип алабыз. Же такыр эле караңгы дүйнө жок. Пайгамбарыбыз да айтып кеткен, эки дүйнө ишини бирге кыл деген. Мына балдарыбызды биз илим билимге, мен айтам, кайрылмакчымын. Эй мусулмандар, илимге баралычы. Каяктыкта мына медицинаны айтып жүрөбүз. Ол шо мусулмандын атыдан, медицина, авицина. Көрүп атасыңарбы? Мына алгебраны айтып жүрөбүз. Мусулман математигинин атынан коюлган. Бар болгону биздин кийинки мезгилде медреселерден математика, астрономия, дүйнөвү илимдерди бөлүп таштагандыктан мусулмандарды алсыз кылып таштаган. Азыр деле болсо биз балдарыбызды бир жагы ибадат кылып, иманга берсек, бир жагы илим техниканы күчөйтүрөлү балдарыбыз. Бул жагыдан күчтүү болсо, күчтүү мусулмандык Кудай сүйөт. Биз алсыз болуп калып атабыз. Иманыбыз эле эмес, билимибиз алсыз болуп калбасын. Мына каякка мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Азыркы заманда бул архиважный, өтө актуальный болгону адаштыруучу азгырыктар өтө көбөйүп кетти. Баягы видеолор, тиктоктор, керек эмес нерселер, ажылдагандар, кимди көпчүлүк балдарды көрсөң оюндар менен отуруп атат. Жаш балдардан баштап. Муну эми мен айтпасам деле билесиңер, бирок кептин баары критиковать умеет все. Надо отвечать, что делать? Эмне кылыш керек дегенге биринчисин айттым. Өзүңүз чыгалы телефондон. Үй бүлөдө экинчи бир ойду жазып коюңуздар. Адамгерчиликтин, имандын, билимдин баалуулугуну киргизели. 3 нерсени айттым, жазып алсаңыздар болот. Адамгерчиликтин, имандын, билимдин баалуулугу.
Kийинкиси үй бүлөдө илим, билим, иман жөнүндө сухбат күндөрүн өткөзөлү. Шуга арнап мен атайын китебимди жаздым. Бул китебимдин аты Дастархон четиндеги университет. Дастархонун четиде жеп койду, ичип койду, жүрүп койду. Коррупция андай мындайды сүйлөп отурбастан алар менен иштей турган адамдар бар, өзү органдар бар. Биз Дастархон четини университетке айлантыралы. Эмне жөнүндө? Илим, билим, иман, инсап, адамгерчилик, тарых, жети ата, адам болуу, ак эмгек менен дүйнө табуу, берешендик, колу ачыктык, марттык жана башка жөнүндө мынау бар биринин темасыны мынау жерге кыскача жазып койгом. Мынандай бир болсо, менимче өтө жакшы болот. Анткени азыркы илим техника заманында менин темам ошол экен. Аны жамандаш керек эмес. IT да жакшы, искусственный интеллект дагы жакшы, бирок аны мен айттым, акыл менен пайдаланалы дагы. Ага эми колдолобуз баарыбыз. Мүмкүнбү? Караңыз. Өзүнүн көптөгөн плюс минус жактары менен азыркы заман технологиясы өсүп атат, көтөргүлө. Өсүп жатат. IT бар, искусственный интеллект бар, башка интернет ресурстар бар, бардыгы бар, өсүп жатат, өсүп көтөргүлө, колуңар жеткенче. Махабаттай көтөргүлө. Мына. Көтөрүңөрбү? Эми караңыздар. Бирок ошо менен параллель биз дагы адамгерчилигибиз, иманыбыз, билимибиз, парасатыбызды, инсандыгыбызды эгер өстүрсөк, биз барып муну бирге алып кетип башкарабыз. Токто, түшүрбөй тур. Мен о Мансурдай добрый эмесмин. Катты айтам. Таң калдым Мансурдай. Анжы күлөп жооп берет. Не надо, Тамаша. Сонун. Эми биз ошондо урматтуулар, бирок караңыз, эгер биз илим, билим, адамгерчилик, иман, инсабыбызды күчөйтүрбөсөк, анда караңыз, биз баягы өсүп келаткан жаңы технологиянын көз каранды кулу болуп калабыз. Бул опасность. Азыр уже манауга кирип кеткенибиз это начало. Бул уже башталышы. Санжаркана, бул жаңылык эме менен келдим, даярына. Илгери бар беле бул махабат? Жок эле да, мына махабат мен бар лекцияларыма Айгүл булар катышып. Мынау эгерде биз караңыз, ушундай караң, илим, техника өнүккөн сайын ичи адамгерчиликти өстүрөйүн, иманды өстүрөйүн, мен да билимди алайын, балдарым да техниканы алсын, таки мынауларга жеңилип калбасын. Ошол үчүн мен бир сөздү жыйынтыктап айттым эле. Ааламдашууга, IT технологияга адамдашуу менен жооп берели. Бул сөз өтө кымбат сөз. Адамдашуу менен жооп берели дегенин кашааны тамырдан чыгарсак эгер, расшифровка дейт орусча, чечмелесек эгер, эми мынал жерин жазып алалы. Адамдашуу менен жооп берели деген эме деген? Адамдын сезимин өстүрүш, кабылдоосун өстүрүш, ойлоосун өстүрүш, соображение, ой жүгүртүүсүн өстүрүш, жаратмандык, табармандыгыны, этикадыны, пикир жүргүзүшүнү, ой жүгүртүүсүн өстүрүш. Ошондой кылбасак эгер, биз баягы ааламдашуунун дөңгөлөгүнүн астында калып кетишибиз мүмкүн. Болбойт, андай мындай менен болгондо дагы чыныгы, настоящий билим болуш керек. Этикат болуш керек. Этикат деген ишеним болуш керек. Убеждение дейт. Ой жүгүртүү болуш керек. Слепое вера эмес. Кудай деп туруп, ой жүгүртүп. Кур'аны Каримди окуп чыксаңыздар, көп ойлобойсуңарбы? Пикир жүргүзбөйсүң? Ушинтип айтса, ойлонбойт. Анан таз эле баары таксыр болуп, ойлон. Оку ойлон, жаша ойлон. Ойлонуш үчүн бир кол чаап коелучу. Тарбиянын эң жакшысы балдарды жакшы ойлонууга үйрөтүш. Анализ, синтезге, кортунду чыгарышка үйрөтүш, таткыйкатка, тафаккур дейт. Пикир жүргүзүшкө мынау бизде жетишпейт, урматтуулар.
Ошол үчүн азыркы заманда биз мына ушуга маани берсек, Кудай кааласа баягы ким кимди дегенден биз жеңилбестен алып чыгабыз. Эгерде ошонун алсыз болсок, бул өтө чоң коркунуч. IT технологиянын жаратмандарынын түбүдө турган Айзек Азимов дегендер болгон. Эгер ким билсе, ошолор азыркы Илон Масктар айтып атат, гарантия жок дейт. Бул эмнеге апарып коюшу? Азыр өтө жардам берип атат. Прогресске жардам берип атат, илим, техника, өнүгүүгө, аскер ишиге, турмушка жардам берип атат. Бирок эгер адамдын контролдон чыгып кетсе эмне болот? Бул коркунучтуу. Контролдон чыгарбас үчүнчү, бая мен айткан, адамдашууну күчөйтүрүш керек. Акыл эсти, ой жүгүртүүнү, түшүнүүнү, эмгектенүүнү, пам-парасатты, ыйманды колдон чыгарбаш керек. Мына бул учурда гана биз анан жеңилип, же болбосо оор абалга түшүп калбайт экен. Ушуга мен сиздерге чакырып кеттим. Эми урматтуулар, дагы темага кайра келип туруп мен айтайын. Азыркы заманда балдарыңыздарды эми ыйман тарбиясыны Мансур менен илгерилер жакшы эле айткандыр. Мен көбүрөөк илим жагыга сиздерге айтайын, кайталап тавтология болуп кетпесин. Урматтуулар, балдарыңыздарды бая айттым, жакшы мусулман, күчтүү мусулман деп. Тил үйрөнсүн. Азыр мода 3 чет тилди билиш. Биз өздүн мектепте шуну айтып атабыз. Кайсы? Бир батыштын тилини, англисче, немец, орус тилини билиш керек. Бир чыгыштын же араб, же түрк, же болсом кытай тилини билсин. 3 тилди балаңызга биз эгер үйрөтсөк, Кудай кааласа, ошондо биз баламды тарбияладым дейли. Бүгүн баары бир ойлоп көргүлөчү, үчөөнүн бир антасы барбы? Баткенче айтайын, бир анта деп. Бирөөсү баткенче анан аяшаба дейт го бизде. Тамашалап күлүп коюш керек да, юмор, ого оскорбление болуп, капа болбостон. Туура, аяшаба. Анын ичемеси жок. Кудай ошого жеткирсин. Бул жакшы сөз. Диалектизм бул тилдин байлыгы. Урматтуулар, мына барып туруп көрсөңүздөр, 3 тилди үйрөнүп атабы, жок болсо ошого хавас. Кызыгуу ойготолу. Бала, мен шундай балдар. Мына мен силерге бир мисалды айтайын. Германияда Гамбургдагы конференцияга катыштык. Ошол жерде нарындан бирөө бар, кол көтөрсүнчү, нарындан кимдер бар? Түзүгөлө бар экенсиңер. Нарындын ат башысыдан Айзада Акбашева деген кызыңыздар бар экен. Баарыбыздын кызыбыз. Мен таң калдым. Силиконовая долина IT технология городогу бар экен неместерин. Ошол жерде нарындык кыз инженер, менеджер болуп иштейт экен. Анауну караң, немесче сүйлөп атат. IT технологиядан неместер мени үйрөтүп жүрөт. Айлыгы ямзор, кыргызга айлыкты айтсаң аран кызыгат. Каланың бир кол чалып койгула. Мына кайгы. Айтайынбы, кызыгып калдыңарбы? Вот айт деп атат мына ал эже. Айтыңчы деп мына ортодо отурган эже. Сонун угуп атасыз, жакшы. Мен ыхлас менен угуп, анан ат души күлгөндөрү жакшы көрөм, ошолорго приз берем. Китебимден берем. Внимание. Bir aylık айлыгы 30.000 euro экен. Вау! Ал мени бизди чакырып, уюштуруп жүргөндөрдүн катарында болду. Өмүрбек Текебаевтар сыйлап мамиле кылып атат. Билесиңер ошондой адамды? Баары билет аны. Мыкты, баары бир чыгаан инсандарыбыздын бири. Ошол жерде Германияда посол экен. Сыйлап, баягы 30.000 еврону алып туруп, анан башкаруу иштерди жүрөт. Мен айттым, Айзада, сен бу даражага кантип жеттиң десем. Агай, мен атам менен апама разымын дейт. Жесе жеди, жебесе жок, жүрсө жүрдү, жүрбөсө жок, бизди окутту дейт. Үйүбүздү китепке толтурду дейт. Дилибизди ыйманга, билимге толтурду. Шундай разы болдум, шондой кыздарыбыздын барлыгы. Эми капыракай кыз деле айтат экен деп эле, мындай эркекти да айтайын. Туурабы? Чоң келин. Кара.
Данил деген бул уже сок эмеден чүйдөн экен. Данил деген жигит Японияда окуп туруп азыр Мюнхенде иштеп атат экен. Онун айлыгы дагы 25 000 евро экен. Кыргыздарга толка пулду кошпай. Азыр кыргыздар эчтекеге таң калбай калганда, сиз күлүп атасыз. Мен сизге бир кызыкты айтайын. Кыргыздар ничем не удивишь их. Ну и что же дейт. Любой нерсени айтсаңчы, бир эле учурда таң калат, онуша кээде мен кайталап айтып коем. Мындай бараса башыга бир учурда таң калат. Туп өтүп 1 миллион акча түшүп кетсе таң калат. И то мындай кылат маса. Бир аз турат дагы, ушул элеби дейт. Ишкылып, таң калып, күлүп жүрө берели, урматтуулар. Кыргыз элибиз айкөл эл. Кудай берген эл. Табигатыбыз мына кече мен кечкурун мени Египеттен келген шагиртим Сирач чайга чакырып мейман кылды. Алишер Дубайдан келген. Чай ичип отуруп айтып атат. Египеттен жакында келиптир. Кана эми сүйлөөчү пирамидаларды азыр аябай оозумду ачып мактасаң керек десем, агай, мен Кыргызстанда жашаганыбызга шүгүр кылдым дейт. Биринчиден жакырлары өтө көп экен дейт. Экинчиден турмуш шарты өтө кыйын экен дейт. Эң сүйүнгөнүм Алла Таала берген 4 табигаттын мезгили бизде алмашып турат экен. Көп жакта бир мезгил эле экен дейт. Машалла деп коесуңарбы? Вау, экөөнү бирге. Мансур жактырбайт, но мен айтам барбы. Мына мен угуп туруп ошого айтам, кыргыздар, башка жакты эле идеалдаштыра бербестен шүгүр кылалы. Тообузга, суубузга, элибизге, кең пейилдигибизге, меймандостугубузга, айкөл бир аз корректировка киргизиш керек да. Кайсы дегенде антип эле кыргыздардын жакшы көргөн үрөм билесиңерби? Шараккан суудун боюнда жамбаштап жатсаң, сонунда жата бере. Бой түшө жатышка. Тур ордуңдан, ойгон кыргыз. Илимге бар, техникага бар. Балаңды тарбияла. Десең бир кылар, тарбиялап эле жүрөбүз го мына кийинтирип там, багып эле, айбанды багат, баланы тарбиялайт. Илим бер, тарбия бер, билим бер, иман бер, инсап бер, дүйнөнү тааныт, тилди тааныт, адамды тааныт, инсанды тааныт. Мана канча иш. Мындай алып караганда биз тарбиянын тыысыны дагы толук бүтүр элек экендигибизге түшүндүкпү? Анда бир колду алалы. Токто. Мансур Мырза дейм, эме дейм, Мансурдун укамдын 23 инсанын көрүп чыкканмын дегендер сол колуну көтөргүлөчү. Телескопту. Жок, 23-түн баарыны. Мени алдап койбогула. Бар бекен? Жок экен, Жок экен. Бирөө бар экен, макул. 200 адамдан бирөөнү оякта 2-3 экен. Эми караңыз, аны көрбөсөк. Балдарым 3 тилди билет дегендер кол көтөргүлөчү. 2 колду. Мына сол колду. Мунусу мындай турат. Сол колду көтөрөбүз. 3 тилде, англис, Кытай же араб. Запад, Востоктон бирөөдөн болсун да, жок экен. 2-3 бар экен, улам Кудай билет. Айтсам, агай каяктан билет да, Кудай өзү кечирсин де. Эрлан ошондой методикам бар, Кудай өзү кечирсин, зарылгар абага деп. Демек, 200 адамдан 2-3 адам баласы 2-3 тилди билет экен. Эми 3-үнчү суроо берем. Анан кийин бу керек болот бизге азыр. Карагын. Биздин үйүбүздө 300 китеп бар. Анын 100 иман жөнүндө, 100 энциклопедия дүйнөлүк илим боюнча, 100 кругозор боюнча дегендер кол көтөрсүнчү. 300дөн кем эмес китеп. Күмүш айда бар экениге ишенем. Так, 3-өө, 4-өө, 200дөн 4-өө экен. Ынандыңыздарбы? Көп нерсе жетишпейт экен, анда мындай кылабыз. Минтип туруп, бийик көтөргүлө. Балдарыбызга 3 тил үргөтпөппүз. 300 китеп кылбаппыз. Иман, инсап менен илим, билим кругозорго маани бербеппиз. Энди бүгүнгү сабактан кийин мындай дейбиз. Ап келем, акырын ап келем. Беттимдин бетти. Беттимдин бетти, Кудай сактасын, катаамды түзөтөм. Жактыбы?
Ошо урматтуулар, силер сиздер мени туура түшүнүңүздөр. Мен Колумбийский университетте окуганда бизде университет сабак болсо серьезный болуп лекция окуйт го, көз айнекти алып коюп, шундай маанилүү болупчу. Аларда тамаша менен, юмор менен, күлкү менен өтөт экен да, оюн менен, гейменифтика дейби бир метод бар. Ошо кайта ошо жакшы эсте калат экен. Силерден баары башкасын унутсам, мына эстен чыкпайт да. Туурабы жокпу? Колун сөмөйдү көргөндө эле эсиңерге түшөт да кулай. Эми мектепти күнөөлөбөйсүңөр, окурмен борборду күнөөлөбөйсүңөр. Туурабы жокпу? Балдарга ихлас, билим баалуулугу жөнүндө почти что айтпайт экенбиз. Дасторкон четинде университет кылбайт экенбиз. Демек мына шу. Шого эми муну маани берели, урматтуулар, андай кылбасак эгер мындай болуп калат. Акыркы убакытта дагы бир сөз бар, муну да эстеп калгыла. Шуну менен бул сөзүмдү токтотом. Идет парень молодой, компьютерной головой, каменной душой деген сөз чыгып кетти. Сөзгө маани бергиле. Идет парень молодой, компьютерный аш головой, но каменной душой. Жан дүйнө жок эч нерсе. Кудай сактасын, бар болсун. Мындай көзүндү көрсөңүз супсак. Өзүбүзгө окшоп 23 инсанды көргөн эмес. Жусуп Баласагынды тааныбайт. Имам Газалийди билбейт. Исо Акынбаевди билбейт. Разаковдун ким десең акын болсо керек дейт. Түшүнүп атасыңарбы? Бул современный маңкурт эмес го, ошого жакын урматтуулар. Ага о балдар күнөөлүү эмес. Кафе ресторанда жүргөн, белый касса, черный кассада жүргөн апа ата күнөөлүү. Ошол үчүн бүгүнгү санжарга ыраазы болушубуз керек. Дагы бүгүндөн баштап кескин алмаштырыш керек мына маселени. Урматтуулар, мен сиздерге ушул учурдан пайдаланып, окурмен окуу борбору мен анча-мынча барып жүрөм, мен ал жерде иштебейм. Мыкты лекторларды чакырып, силердин балдарыңыздарга эң сонун билимдерди, көндүмдөрдү берип жүрөт. Ошол үчүн аны баалап, балдарга сыйлап, ихласын ашыргыла. Ихлас кызыгуусун ашырып берсеңер, калган ишти булар жашайт. Мен көрөмүн, Америкада иштеп келген адамды чакырып атат. Мен көрөмүн, дагы бир күчтүү англис тилчи Кумар дегени анауну чакырып атат, Америкада окуп келген. Дагы шундай эң күчтүү, давай келиңиздер, мындай окурмен борборудай борборлорубузду дагы баалап, анан кийин керек болсо өзүбүз да барып туралы, ошондо жакшы болот. Ушул жерде эми мен сөзүмдү токтотоюн. Убакыт эле болуп калды окшойт. Суроо жооп менен саламатсыздарбы агай? Сиз жаңы көндүм чыгарыпсыз. Ага таң калдым. Мен биринчи жолу көрдүм. Сабактарын калтырбайм, мен устазым болуп. Менин сунушум, сиз китептериңиз боюнча деңизден тамчы сыяктуу дагы айткан жоксуз. Өзүңүздүн китептериңиз боюнча Долиграмдагы маалымат берген жоксуз. Макул. Майли, айтайын. Сразу жооп. Балдарга кайсы китептерди окутсак болот, кандай балдар кайсы маалда тез окууга 300 китепти окуп битиш үчүн кандай убакытта тезирээк окуганга кандай? Түшүндүм, жакшы суроо бердиңиз. Хайриет дейт биз жакта, мындай суроо берсечи. Слава Богу дегендей да. Мансур жогуда орусча айтып алайын. Пожалуйста. Сен жазып суроуду жаз. Бере берейинби жоопту? Көзүмө тааныш болуп туруп. Тааным. Мен Кыргызстанга келдим. Анан абдан кубанычтамын. Агай, мен каалоо тилек айтайын. Сиздер кыргыз элинен айтам, кыргыздардын балдарынын бактысына жаралган биринчи Аллах, экинчи сиз себепкер болуп атасыздар. Сыймыктанам сиз менен. Абдан кубанычтамын. Танытыңчы дагы бир башкаларга да.
Нью-Йорктун апасы. Нью-Йорк университети Надимураттын апасы. Кудай сизге ден соолук берсин, күч кубат берсин. Балдарыбыздын биздин пешенелик ушинтип жадырап жайнап эле жүрө бериңиз. Үй-бүлөңүзгө бүт жакшы кабыл этет. Рахмат. Шуну көбүрөөк жасабайлы ушу семинардычы. Көбүрөөк өткөрүүгө аракет кылабыз. Азыр мен анда жооп берем. Сизге кош келипсиз келгениңизге. Сиз ошондой алыстарда жүрүп, ошондой балдарды тарбиялап, дагы кичпейилдик менен караң, баласы Нью-Йоркто иштеп жүрсө дагы келип окуп атат. Бирөөлөрдүкү Бишкектен чыкпаса деле өзүнүн важный сезе берет го. Ошол үчүн сизге мүмкүн болсо окурменге бир күн чакырып, эжедейди ушундай бир эме кылсаңыздар болот. Анан айтып атпайм, ушундай семинарлар көп болсун дегенге акырындап элибиз эми түшүнө баштады эжей. Түшүнө баштады. Айттым, азыр мен Новотелде 400-500гө жакын адам алдынан чыктым. Араң мына Улукбек көрдү, чыгып бул жакка келди. Бая чаңкоолукту эми сезди. Жасалма сөздөн, көркөм сөздөн, ойкута кайкыт сөздөн эл чарчады. Ошол үчүн ал эми мынандайларды өткөрүшкө шарт түзүп, мүмкүнчүлүк түзүп берген адамдар чыкса жакшы болот. Мына Санжар, Улукбектер шуну шартты түзүп берип атат. Анан ал жерде бир дагы ушундай эки жөнөкөй бир кызыбыз отурат. Махабат Тур, Айгүл, Мээрим белең? Мээрим. Эрлан, туруп коюңуз, Эрлан мырза. Анан Абдулазиз. Мен отурайын. Мына ушулар моралдык жактан дагы, ал эми Айгүл, Махабаттар материалдык жактан дагы агай, ушундай лекцияларыңызды өтүп туруң, китептериңизди чыгарып туруң. Мына биз колдоп турабыз деп туруп, каражатты, акчаны дагы, моралдык дагы колдоп турган шу 4-5 инсаныбызга бир кол чаап коелу. Рахмат силерге. Кудай берсин бардыгыла. Анткени бизде бир аз жарым илим, билим, тажрыйба болгону менен дайым эле каражат жок, өткөзүшкө мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат. Анан Күмүшай кызымды айтпай калыптын, сен капа болуп калба да, ноокаттан келген. Анан кийин эң чоң эмгекти ушул кызда жасап жүрөт. Бир туруп кой, сага да кол чаап коелу макулдара. Бир туруп. Азамат. Менби, Мансурбу, Мунарбекпи, башка бирөө жана Мунардагы жаңгылардын катарында бар. Ушундай иштерди уюштурганда мындай деген бар экен да өзү. Мына мен Колумбийский университетте Жорж Соростун колдоосу менен окудум. Ол адамдын бир күндүк пайдасы $2 миллион экен, бир күндүгү. Мана буларды бай десе жарашат да. Туурабы? Ана ошолор анан кийин дүйнөдө илим, билимге салымын кошот экен. Бизде мана мен башка жакта эле айтпайын, Аскар Салимбеков дегендер бар. Ысык көлдө Исакунов деген бар. Исакунов дегендер бар. Ошолор деле анан кийин Жакшылык Матанов дегендер бар. Гапыргай, мына биз мына илим, билимиңиздин жайылышыга сизге өзүбүздүн каражаттан эме кыла алып барып келиң. Уюштуруп берели деп шолор дагы неме кылып. Шу нерсеге да биз кыргыздар тапкан акчабызга чоң той кылып алып, улакты өткөзүп, 9 машин коюп, бул деле жакшы, бул этно белгибиз, бирок эми аз-маз илим билимибизди, шундай бир илим каражатыбызды, илим билимдин, иман, маданияттын жайылышыга меценаттык кылсак жакшы болот. Мен өзүмдө айтканым жокмун. Кандай сонун билимдин, илимдин инсандары бар. Ошолорду уга турган кылып, шарайтты жаратып берсек, эң сонун болот. Ушуга мен сиздерди чакырып кетемин. Рахмат сиздерге. Сиздерге жооп. Анан жана 300 китепти биз кандай, каяктан алабыз, кантип окуйбуз, убагыбыз каякта жетеби, биз той каякта калат, жыйын каякта калат деген тамаша менен жооп берип атам. Салон красоты каякта калат дегенде, урматтуулар. Бир эме бар. Методика бар. Акыл эмгегинин маданияты деген. Ушул бир өтө таң калыштуу да, бардык ишти тез, ыкчам, коротко, ясно жасап коюшун жолун үргөтөт.
Мынауны эгер жакшылап окуп өзүңүздөргө сиңдирип алсаңыздар агар 3 саат кыла турган ишти 30 минутада бүтүрүп коесуз. 10 эсе кыскартат. 500 бетти, 100 бет, 100 бетти, 10 бет, 10 бетти 1 бет кылып коюштун методикасы. Мына ошондо убакыт табылат. Бул бир. Анан кайсы китептерди окуш керек дегениңизге ата-энелер сиздер үчүн мынау китептердин аркасында бардык ата-энелерге номер 1 окушу керек болгон китептердин тизмесини бергенмин. Ой гүлдөрү, Залкар ой мурастары, бая айткан Газали, Жусуп Баласагын жана башка 100гө жакын ата-эне сөзсүз окуш керек болгон китептерди бергенмин. Андан тышкары, мына ойлобоңуздар, Гапыргай өзүнүн китебин эле талкат этип атат деп, мен сиздерге айтамын, энциклопедияны агыла балдарыңарга. Я познаю мир, все обо всем. Моя первая энциклопедия, дүйнөлүк классиканы алгыла, Айтматовду алгыла, Манасты алгыла, бая мен кайтадан бери 2 жолу кайталаган Имам Газалиди алгыла, Имам Бухарийди алгыла. Мынауларды анан алып эле коюп койбосо, мына Гапыргай алдым кана бир өзгөргөнүн көрөйүнчү деп. Олордун мен сыйкырчы эле. Ону окуп оборотко киргизгиле. Кээ бирөөлөрүн үйгө барсаң чын эле китепти алыптыр, рахмат. Мындай асаң кычыр кылып турат. Өмүрү ачылган эмес. Убал да убал. Окулбаган китеп карып. Окулбаган китеп карып. Ошо үчүн аны мындай кылат экен да, мен көрсөм, өтө түшүнүктүү адамдар 4 бөлмөгө, 4 жерге 4 китебин коет экен. Кухняга бирөө, спальняга бирөө, залга бирөө, кечирип койгула туалетке дагы бирөөнү коюп койт экен. Он мана окуйт 1 минутасына убакыт бой. Мен Германияда Хайдельберг шаарында бир Кассел шаарында бир таң калдым. Остановкасы да дагы интервал дистанция 10 минут 20 минут. Жоқ, 20 минут жоқ. 5 минут 10 минут. 10 минут бекер турбасын деп мындай айланып туруучу китепкана кылып коюптур. Адамдар алып троллейбуске кече окуйт экендан келип калса кайтып кой. Читаешь. Кыргыздар 10 минут эмес 1 сутка жатса, карабайт китепти. Азыр тапканым анал, мен айтам бир кылда шуну кыргыз үчүн эле чыгарып койгон. И то онусу ушак. Каяктагы сплетня. Келиңиздер, мына ушуга баралы. Айттым окшой, китепти кандай кылышты, кайсы китептер экендиги бар тизмени бергем. Анан урматтуулар, мына биз кыргыздар аябай колу ачыкпыз да. Той, отуруш, вечеринкага 100 миң кетсе да жалкы эмес. 100 сомго китеп алсак түнү менен баары уйку качып кетет. Шуну бекер эле алам да албасам боло берет да деп. Порядочным считается тот, кто недостаток и ошибку других людей видит, но делает вид, что не заметил. Зор бекен. Биз болсо көбүнчө мында, көйнөгү жыртылып калыптыр. Ичип кой, жүрүп кой, мына бирөөдүн катаасыны гана издеп, андай эмес. Ал айтып атат. Видеть, увидел, заметил, но делает вид, что он не заметил. Кандай улуулук. Кегиле мына сапаттарга эгер тарбияласак, бизде эң жакшы балдар Кудай кааласа өсүп чыгат. Давай. Агай сизге рахмат. Биринчиден агайдан баштайлы, агайга рахмат. Себеби илим, билим бул мамлекетти өнүктүрө турган бир жол. Бул илим менен, билим менен, тарбия менен гана болот. Агай ушул ишти аркалап келиптир. Агайга рахмат. Мансур агай сизге да рахмат келип бергениңиз үчүн. Анан негизгиси бир аз эме кылып туруңуздар. Азыр. Шашпай туруңуздар. Анан биринчиден сиздерге, экинчиден сиздерге рахмат, ыраазычылык ушунча кадам коюп келгениңиздерге, ушул билимибиз жугуштуу болсун. Ушул Аллах таалам сиздердин дагы биздин дагы балдарыбызга жакшы бир ыйман берип, туура жолду өзү көрсөтүп, жакшы элге журтка кызмат кылган мықты. Анан ушул жерде уюштурган Мунарбек бул жактын КИТСтин директору. Атай сени өзү бул жакта жардам берген кыздар бар. Камерага катышкандар бар, СММдер бар. Бул уюштуруу иши дагы чоң бир эме да, негизи жоопкерчилик. Ушуну уюштуруп бергениңиздер үчүн сиздерге да рахмат, ыраазычылык. Кийин жейбиз. Анан ушундай кийин ичебиз. жумушак жер түзүп берген. Кетип калган, бирге чай ичели. Азыр Иш болсо сухбатыңыздан баары аман болобу? Калоочулар болгон болсо, сыртта агайдын китептери бар, Мансур агайдын китептери бар, келип өздөрүнө жекече колго койдуруп, сүрөткө түшүп кетсеңиздер болот.